9-bölüm. Tengir Ысрайыл уулдарын Misir жеринен алып чыккандан кийин 2-жылдын 1-айында Синай чөлүндө Теңир Мусага мындай деди: Ысрайыл уулдары Пасах майрамын өзүнүн белгиленген убагында өткөрүшсүн. Пасах майрамын ушул айдын 14-күнү кечинде өзүнүн белгиленген убагында өткөргүлө. Аны бардык мыйзамы, тартиби боюнча өткөргүлө. Анан Муса Ысрайыл уулдарына Пасахты өткөргүлө деди. Ошондо алар 1-айдын 14-күнү кечинде Синай чөлүндө Пасах өткөрүштү. Теңир Мусага кандай буйруса, Ысрайыл уулдары ошондой кылып өткөрүштү. Ошол күнү өлгөн адамдын денесине кол тийгизип, таза эмес болгон адамдар да болду. Ошондуктан алар Пасахты өткөрө алышкан жок. Ошол күнү алар Муса менен Аарунга келип мындай дешти: Биз өлгөн адамдын денесине кол тийгизип таза эмес болуп калдык. Эмне үчүн бизди Ысрайыл уулдары менен бирге Теңирге белгиленген убакта курмандык алып келүү укугунан ажыратып жатышат? Ошондо Муса аларга: Токтогула, силер тууралуу Теңир кандай буйрук берерин угайын деди. Анан Теңир Мусага мындай деди: Ысрайыл уулдарына мындай деп айт: Эгерде силердин араңардан же силердин тукумуңардын ичинен кимдир бирөө өлгөн адамдын денесине тийип, таза эмес болуп калса, же болбосо алыскы сапарда жүрсө, ошондо да ал Теңирдин Пасахын өткөрүүгө тийиш. Андай адамдар 2-айдын 14-күнү кечинде Пасахты ачыткысысынан ачуу чөп жеп өткөрүшсүн. Пасахтын тамагынан эртең мененкиге калтырышпасын, анын сөөктөрүн сындырышпасын. Пасахты өзүнүн бардык эрежеси менен өткөрүшсүн. Таза адам же сапарда жүрбөгөн адам Пасахты өткөрбөй койсо, ал эл арасынан жок кылынсын. Анткени белгиленген убакта ал Теңирге курмандык алып келген жок. Өз күнөөсүн өзү көтөрсүн. Эгерде силердин араңарда келгин жашаса, ал да Теңирдин Пасахын өткөрүүгө тийиш. Ал аны бардык мыйзамы, тартиби менен өткөрүүгө тийиш. Келгин үчүн да, жергиликтүү тургун үчүн да бирдей мыйзам болсун.